Көп эле айымдар көчөдө ар бир айым кийип турган нерсени кийгиси келбейт да. ооба. Эксклюзивдүү кийгиси келет. Эксклюзивдүү болуш үчүн төлөш керек болот. Скидка деген нерсени аябай биз өзү кыргыздар жакшы көрөбүз. Сиз бербейсиңби өз баасынан? Кымбат экен деп көп айтышатпы? Неге бунун мынча кымбат? Түшүр деп ошентсе мага аябай катуу тичиден аны кылган мээнетимди ылдыйга тийип аткандай болуп жүрөгүм ооручу да. Аябай сонун укмуш оюңулору бар кийимдерди тиккен дизайнер Кештэй брендин жаратуучусу Назгүл Каарова айым бул кийим. Сүйүктүү жар, 5 баланын апасы, ата бабаларыбыздан калган улуттук кийимдерди, оюм чиймелерди дүйнө жүзүнө жайылтам деген максат койгон инсан. Кичинекей бир машинка, кичинекей бир белдемчилерге оймо түшүрүп баштаганыбызга өтө турган болсок, кечте эмнеден башталды эле бул? Кечтин максаты кыргыз кийимин сапаттуу, кооз жана заманбап кылып дүйнө жүзүнө таанылабыз деген. Ошол эле Луи Виттон, Dior, Chanel дүйнөлүк брендтердин уровенине жете алганга өтө чоң амбициялуу максатыбыз бар. Саламатсыздарбы? Биздин катардагы эле пайдалуу маектерибиз 2026 жылдын мынакей март айында, жаз мезгилинде, Нооруз менен биргеликте Орозо айында, анан албетте 8 мартка дагы арналып чыгып жаткан мезгили. Биз ушундай 2 айлык тыныгуудан кийин кайрадан өзүбүздүн каармандар менен пайдалуу жана ошондой эле тарыхта калчу маегибизди улантып жаткан мезгилибиз. Албетте менин 12 учкулойлор китебимдин ичинде бактылуу апа тууралуу, бакыт тууралуу, сүйүү тууралуу темага баш бага турган болсом, бактылуу айым, бактылуу коом, бактылуу үй бүлө бул гүлдөгөн мамлекет деген биздин ошол 163 бетте учкул ой бар. Мен ойлойм, айымзат ушунчалык керемет бир жан. Мен эле ойлойт болуш керек, сиз дагы ойлойт болуш керексиз. Анткени биз эне статусуна качан келгенде, качан баланы жарык дүйнөгө алып келгенде, ошондо гана апакебиздин түйшүгүн өз жаныбыз менен, өзүбүздүн өткөрүп аткан өмүрүбүздөгү кандайдыр бир көрүнүштөр менен, сыноолор менен, бактылуулук көзөрмөндөр менен сезет экенбиз. Эненин ак сүтүн актадыңбы деген суроого мен көбүрөөк айтат элем, айымзат көбүрөөк актайт окшойт. Себеп дегенде алар дагы ак сүтүн берип, дагы кичинекей наристелерди өстүрөт деп. Баарыңыздарга, жалпыңыздарга дагы бир саламатсыздарбы? Биз анда эмесе Кыргызстан айымдар коомунун тарабынан уюштурулган маегибизди баштадык. Бир гана Кыргызстанда эмес, жалпы дүйнө жүзүнө биздин ушундай оймо чиймелери түшүрүлгөн аябай сымбаттуу, сапаттуу кийимдерибиз тарап жаткан учуру ошолордун бири белгилүү Кештэй бренди. Менин сүйүктүү гардеробумдагы коллекциялардын бири десем жаңылышпайм. Назгүл Каарова айым менен бүгүн биз маек курабыз. Назгүл айым Кештэй брендин жаратуучусу, негиздөөчүсү жана ошондой эле сүйүктүү жар, бактылуу апа жана мыкты курбу десем дагы болот. Курбу эжекем, саламатсызбы? Кош келиңиз. Анжелика, абдан кубанычтамын. Мен абдан кубанычтамын. Себебин айтайынбы? Анткени мен сизди буга чейин тааны элек кезимде Ошко барып аябай таанышкым келчү да. Кештэй брендин эмнегедир мен Бишкекте тигилсе керек деп ойлой эле мен сизге барам, жолугам, анан өзгөчө кийим тиктирем деп аябай дүкөнүңүзгө барганда мага айтышкан, Назгүл айым Ош шаарында жашайт. Анан биздин цех, фабрика Ош шаарында жайгашкан. Эгер жолуккуңуз келсе, анда Ошко барышыңыз керек дегенде таң калган болчумун. Бул чындыкпы? Чындык, ооба. Биз Ош шаарында негизделгенбиз биринчи. Азыр эми Бишкекте жана башка мамлекеттерде дагы кеңири жайылтып жатабыз кыргыз улуттук кийимдерин. Абдан сонун. Назгүл Каарова айым бул ким? Назгүл Каарова бул биринчиден сүйүктүү жар, 5 баланын апасы, бактылуу эне жана жеке ишкер, чыгармачыл, өзүнүн жүрөгүн мекенине берген ушул кыргыздын ата бабаларыбыздан калган салттык улуттук кийимдерди, оюм чиймелерди кеңири дүйнө жүзүнө жайылтам деген максат койгон инсан. Жаратман айым деп дагы айтмакчымын. Сиз эч бир мүмкүнчүлүктөрдү чектебестен кичинекей бир машинка, кичинекей бир бөлмөдө, кичинекей бир белдемчилерге оймо түшүрүп баштаганыңызга өтө турган болсок, Кештенин аталышы
жана эмнеден башталды эле бул? Ар бир тарыхтын башы бар го. Албетте жакшы суроо болду. Негизинен бул мен бала чагымдан башталган. Бала чагымда эле абдан жакшы көрчүмүн, ушундай кийимге абдан жакын болчумун да. Анан апам дагы бизде абдан өзү мугалим апам, бирок хоббиси кийим тиккенди жакшы көрчү. Бизде ар кандай кийимдерди тигип, сонун башкача өзгөчө кылып кийинтирип койчу. Ошол бала чагымдан жакшы көрүп, сүйүп баштаганмын. Сүрөт тартканды, кийимдерди тиккенди бала чагымда элечи. Анан ошол тармакта билим алдым. 9 базасын бүтүрүп эле портной широкого профиля деп биринчи тиккенди үйрөндүм. Ал жерден 3 жыл окудум. Андан кийин дизайнер одежды сервиса деп факультетке тапшырып, ал жерден 5 жыл окудум. Аны бүткөндөн кийин как раз ошол факультетти аяктап атканымда мен дипломный проекттин темасы кыргыз улуттук кийимдерин изилдөө жана аны заманбап кылып чыгаруу деген тема түшүп калды. Ошол убакта мен абдан изилдедим. Кыргыз кийимдерин, каада салтын, оюм чиймелерин, китептерден, библиотекадан такыр башым чыкпай калды. Ал мезгилде эч кандай телефон жок болчу. Биз библиотекадан үйрөнчүбүз да бардык нерсени. История искусств изилдедим, башка дүйнөлүк художниктердин иштерин изилдедим. Бардыгын изилдеп отуруп, абдан издендим. Биринчи коллекция жаратканым бул менин дипломдук ишим болчу. Аны жакшы 5 деген баага тапшырып, ошол мезгилдерде мен кыргыз кийимин, кыргыз каада салтын, негизи эле кыргыздын ушундай маданияты бай экенин аябдан жүрөгүмө салып, ушунчалык сүйүп калдым. Жакшы көрүп, ушуга мен өмүрүмдү багыштайм. Ушуну алып кетем. Кыргыз кийимдерин ошол мезгилде эле студент кезимде эле дүйнөлүк бренд кылып чыгарам деген кыялым бар болчу. Буюрса ошонун бир кадамдарын басып келип атабыз азыр. Ошентип башталган. Анан университетте да мугалим болуп иштедим. Мугалим болуп иштеп атканда ошо художественная графика, живопись, ушул чыгармачыл тарапта студенттерге сабак берип жүрүп, анан декретный отпускага чыкканымда мен ата-энем мугалим болгон үчүн негедир мугалим болгум келбейт болчу да. Анан кийин мугалим болбой мен бир бренд жаратам деп үйдө декретный отпускага чыкканда эле машинка, жолдошум машинка алып берген болчу. Үйдө мындай колдо тикчү эле машинка. Ошо менен эле баламы караганча эле башталган. Биринчи ирет мен 13 той көйнөгүн тигип, биринчи мен Наз деген той салонун ачкам, улуттук той салонунчу. Ошто. Ошол мезгилде силер дагы ачылгансыңар. Биз бир көчөдө жайгашкан болчубуз. I'm Style мода үйү дагы ачылган. I'm Style мода үйдө ошол бир убакыттарда ачылган экенбиз да. Той салонунда абдан жакшы болуп тажрыйба алдым. Бирок негизги максатым той салон эмес болчу да, меники бренд жаратыш керек болчу. Анан Наз деп койсом укулуксуздай сезилип, анан бир кыргыздын илгээрки сөздөрүнөн карайынчы деп, анан кеште деген сөз мага абдан жагып калды да. Мааниси дагы туура келет экен. Себеби кеште деген мисалы сайма десек бул вышивка болуп которулат орусчага которгондо. Оймо десек бул ою, Ою. узор, оймо болот. А эми кеште болсо бул орусча которгондо узор болот да. Кеште деген бул кооздо болуп сайылган сайма. Сайма дегенде бир эле сайманы түшүнсөк, вышивканы түшүнсөк, кеште деген бул бир канча элементтерден турган композиция узоров да. Ошол кеште деп аталат. Бул кыргыздын илгерки сөзү. Анан байкасам бул бир гана кыргыздын сөзү эмес экен, буну түрк элинин сөзү экен. Мисалы өзбектер кашта дейт экен, казактар кесте дейт экен. Бул ат менен биз бир гана Кыргызстанда эмес, түрк элине таанылсак болот экен. Анан дүйнөлүк масштабка да чыксак болот экен деген максатта брендтин атын кеште деп атаганбыз. Мынакей мен ойлоп турмун да, эми бул көп жайылбаган сөз болуп атпайбы? Кыргыз элинин ичинде биздин колдонбогон дагы сөздөрүбүз көп экен да.
Анан тарыхты карай келе турган болсок, манас эпосун карай турган болсок, жана суксурга чачын таратып десе, ал парикмахер экен. Чач тарашты суксур дейт экен да. Мен аны дагы билбептирмин. Анан карап отурсам баягы эндик, эриндик деп помадалардын аттары жазылган эпостардан сөздөрдү көрүп калып, мен кыргыз тилин жакшы билем десем көп жакшы билбей турбаймынбы деп анан өзүмө ооба. таң калып. Саламатсыздарбы? Биз көптөн бери күтүп аткан маалыматты берүүгө даярбыз. Ооба, биздин Аманат Инвестке чалыңыздар, келиңиздер дагы 7 жылга чейин эч кандай баштапкы төлөмү жок. Айына болгону 30 миң, 40 миң, 50 миң, 60 миңге чейин сиздин алган квадратурага жараша акчаны төлөп үйлүү болсоңуздар болот. Анда эмесе кош келиңиздер жана ошондой эле биздин офис аркылуу, Аманат Инвест аркылуу эгерде сиздер үй алсаңыздар, сиздерге жагымдуу сонун сюрприздерди биздин менеджерлер маалымат берип айтмакчы. Кош келиңиздер. Биз эми Изденүүнүн үстүндө болобуз. биздин тарыхыбызга байланыштуу бир аз орус тилин аралаштырып сүйлөп калдык да. Анан көп кыргыздын нукура сөздөрүн биз жакшы билбей калдык да. Азыр убакыт келди дейм. Кыргыз тилин мен өзүм деле жакшы эми үйрөнүп атам. Негизи кыргыз тилди жакшы сүйлөйм, бирок баягы терминдер орусча болгон үчүн анан университетте окуганда орус китептерин биз көп окудук да. Себеби ал жакта көбүнчө орус литература менен билим Ооба, алдык эми да. көргөн телеканалдардын бирөөсү кыргыз тилинде болуп атса, экинчөөсү орус тилинде болуп калып атат. Ошол жактан көбүнчө көрүп, анан орус тили керек дегендиктенби айтор биздин мектептен баштап эле орус тили көбүрөөк басымдуулук кылат го бизде. Бирок кыргыз тили Кыргыз тили негизи абдан кооз. сизде сонун эле экен, аябай. Кыргыз тили абдан кооз тил негизичи. Азыр убакыт келди, биз кыргыз тилин абдан өзүбүздүн тилибизди изилдеп, кайрылып, ошол тилде сүйлөшүбүз керек. Жана өзүбүздүн кийимдерибизди кийген дагы кандай сонун кооз. Мен ойлойм, убакыт келди баардыгыбыз бул деген кыргыз кийимин кийүү жана кыргыз тилинде сүйлөө бул кыргыз экениңди, кыргызга таандык экениңди көрсөткөн бир белги жана бул патриоттук сезим, мекенге болгон сүйүү деп элестетем. Ошон үчүн аракет кылалы баардыгыбыз кыргыз тилин үйрөнгөнгө. Биз деле эми орус тилин аралаштырып сүйлөп калабыз кээ бирки мезгилдерде. Бирок эми аракет кылыш керек. Ооба. Кечте бренди бүгүнкү күндө бир мода тармагында десек болот. Кыргызстандын ичинде баягы ассоциация бар. Ошол эле дизайнерлер ассоциациясы дегендей, ошолордун катарында мен дагы болдум, болуп келе жатабыз да. Бирок караганда бизде дил бар. Мода үйү келе жатат канча жылдан бери. Анан кээ бир бренддер пайда болот. Мисалы биздин Айм Стайлга окшогон кайра жок болуп кетебиз. Анан бир нече дагы направление дагы карап көрсөк, нукура кыргыз уюмулары түшүрүлгөн аябай сапаттуу брендтерден бир эле кол менен саганаганда эле экен да, өтө аз экен. Ошолордун ичинен эң сапаттууларынын бири деп мен эсептейм да. Неге дегенде, сиз оймолорду дагы өз орду менен өзүнүн фасондоруна, кийимдерине түшүрүп, анан мына сиз кийип тургандагы пиджактай, мисалы үчүн мен башка мода үйлөрүнөн көрө элек болчумун, кыскартылган бул баягы Париждеги подиумдагы ошол эле Balenciaga дейбизби, Dior дейбизби, ошондой бир чоң дүйнө жүзүнө тараган бир фасондордон дагы сонун чыгарып, ошолорго дагы мынакей оймо түшүрүп жатасыз да. Бул талант, бул фасондор сизге каяктан эргүү менен келет? Азыр айтып кеткендей, биринчиден мен билим алдым ушул тармакта. Сулуулукту жаратканда дагы, кооздукту жаратканда өзүнүн закон правилалары бар да, өзүнүнчө. Аны үйрөнүш керек, аны окуш керек. Мисалы, эң негизги ошол правилаларды билип алсак, биз дизайнер интерьера болсок болот, дизайнер одежды болсок болот, ар кандай тармакка иштесек болот да. Негизи сулуулукту жаратуунун өзүнүн талаптары бар, закон правилалары бар. Аны үйрөнбөй туруп эле ошол тармакты тандап анан кийин баштап кеткенде көп учурларда дисгармония болуп калат да. Мындай бири-бирине жарашпаган нерселер жаралып калат. Анан кыргыз улуттук кийим жаратып атканда өтө жоопкерчиликтүү болуш керек. Аны мисалы башка мамлекеттерге барганда кийип турган адам кооз болуш керек да. Кооз болбой, жагымсыз болуп калса, башка улуттар кыргыздын улуттук кийими ушул турбайбы же сапатсыз бир кеземеден болуп, сапатсыз топчулар менен болуп турган болсо, кыргыздын улуттук кийими, кыргыздын дизайнерлеринин эмеси ушул эле турбайбы деген нерсе болбош керек да. Ар дайым кыргыз кийимин жаратып аткан адамдар
абдан жоопкерчиликтүү мамиле кылыш керек. Кездемесине, түстөрүнүн айкалышына, оюлардын, кештелердин жайгашышына баардыгына абдан жакшы маани бериш керек. Себеп дегенде бул чоң жоопкерчилик, бул биздин ата бабаларыбыздан калган мурас. Буну биз кооз кылып жаратып таркатышыбыз керек элдерге. Сапаттуу кылып таркатышыбыз керек. Негизги кештенин максаты кыргыз кийимин сапаттуу, кооз жана заманбап кылып, бир гана кыргыз жерине эмес, дүйнө жүзүнө таанылабыз деген өтө чоң амбициялуу максатыбыз бар. Кыргыз оймосу чүрүлгөн белдемчи десе эле мен эмнегедир бир 50-60 жаштагы апалар кийет деген тыянак боло берчү да оюмда. Же болбосо баягы көп болсо улуттук кийим кийиш керек десем, мындай кичине жилетканы эле кийип, баягы чапандар деле көп азыр чыга элек болчу да буга чейин, кештеге чейин деп айтайынчы. Ал эми кеште биздин мынакей Бишкекте деп айтайын, Ош шаарында чакан көргөзмө менен чакан дүкөн иштетиптирсиз, бирок Бишкек шаарына борборго келип, мынакей ЦУМда эң мыкты соода борбордо ачылгандан баштап мен эмнени байкадым билесизби? Мен деген заманбап кийинип жүргөн ырчы кыздарыбыз, ошол эле мен дагы жаштарыбыз, кыз узатууларда баардыгы белдемчи, баардыгы тең бир башкача топлор менен, джинсы курткаларды, бир башкача чоң шымдарды дагы оймолор менен кийип баштады. Башкача сумочкалар көтөрүлүп баштады да. Сиз ушул багытты жаштарга кийгизейин деген бир өзүңүздүн оюңуз бар окшойт. Мен кештени жаңы ачканда биздин тигүү цехибиз ошол эле жерде магазинибиз да болчу. Ал 70 квадрат метр болчу. Тигүү цехибиз менен магазинибиз кичинекей эле болчу, мындайча айтканда. Анан ал жерге кийимдерди тизип отурганда мынтип адамдар кирип эле баш бага берчү да. Анан жаштар баш багып эле, бул улуттук кийим экен, жок деп элем. Көбүнчө мындай улуураак айымдар кирчү, анан жаштар такыр магазинге кирбечү да, анан мындай качып кетишчү да. Улуттук кийимди кийсе бир карып кете тургансып, же болбосо бир трендовый, модный көрүнбөй кала тургансып эле бир каччу да. Анан кийин деп ойлонуп калгам. Ошол мезгилде мен абдан ойлонуп, ушул улуттук кийимди жаштарга кийгизиш керек экен, жаштар кийсе болот да сонун кылып деп, анан бирдекелерди элестетип, кантип мен жаштарга улуттук кийимдерди кийгизсем болот деп ойлонуп отуруп, анан кийин ар кандай продукттарды, кийимдерди ойлоп таптык кештедечи. Андан сырткары мисалы белдиктерибиз, аял затына бел ооруй берет го эми негизи. Бекем болсун деп өзүмө бир белдикти тигип, анан абдан жылуу болуп, ыңгайлуу болуп, кечке эле белдик тагып жүргүм келип, анан кийин ушундай белдиктердин түрүн чыгарып койсом, аял заты офисте отурса кондиционерден шамал болот, белине тыгып алса белин сактайт, төрөттөн кийин тагып алса белин бекем кылат деген Кунча белдүү болот. Бул биздин корсеттер да. Ооба. Ошодон улам белдемчини эми дайым тагыш кыйыныраак болот экен, бирок белдикти аябай функционалдуу буюм болот экен. Кыска эле белдик. Ооба. Аны бирөөнү алып койсо, кааласа тойго, кааласа офиске, каалаган жагына ар кандай кылып стилдештирип кийсе болот экен да. Ошодон улам биздин белдик менен корсеттерибиз абдан сүйүктүү продукт болду биздин жаштарыбызга. Абдан кубандык элге, айымдарыбызга керегине жарап атканына. Мен кызыл килем үстүндө бир сонун образды көрдүм. Аябай суктандым, бир нече жолу көрдүм. Ал биздин кызыбызга да аябай жарашыптыр. Бул Океананын образын айтып кетпесем болбойт. Мындай образдарды жаратып жатканда кардарлар өздөрү келип айтышатпы, же сиз өзүңүз эле кардарды карап жаратасызбы мындай образдарды? Көп учурда мен өзүм жаратканга аракет кылам. Кардарды сөзсүз угам. Каалоосун угам, кандай болот, кандай каалайсың деп сөзсүз угам. Анан өзүмдүн сунуштарымды берем. Океананын маселесинде Океана өзүм ушундай образ каалайт элем деп ошол эмесин, референсин жөнөткөн. Ошого каратып туруп биз ай күлгүлүн түшүрүп, жакшы сапаттуу кеземеден жаратып бергенбиз. Аябай сонун. Андан кийин эле биз сиздин көргөзмөлөрүңүз тууралуу аябай сүйлөшкүбүз келип атат да. Анткени биз сизди студияга келет, кийинки каарман кийим деген мындай сурамжылоолорду мен өзүмдүн Instagram баракчама дагы жүргүздүм. Аябай сонун укмуш оймолору бар кийимдерди
деген дизайнер айым. Анан акыркы күндөрү дагы мен жана джинс сүртүк кийип жүрдүм. Мен бир нече өлкөлөргө бардым. Анан ошонун да сүрөтүн коюп койгом да. Подсказка кылыпчы, анан баардыгы тең айтыптыр, качан көргөзмөсү болот. Биз жөнөкөй эле эл барса болотпу, эмнегедир чакыруу менен жабык өтөт экен. Бирок кардарлар деле шоу көргүзүшү келет дегендей. Чоң шоу, бир мындай билеттер сатылып, бир укмуш көргөзмөнү уюштурса болотпу алдыңкы күндөрү? Буюрса, биз азыр пландаштырып жатабыз. Апрель айында биздин чоң көргөзмөбүз өтөт. Бунусунда дагы былтыркыдан да масштабтуу, өзгөчө кылып өткөзөбүз деп пландаштырып иш жүргүзүп жатабыз азыр. Көргөзмөнүн аталышы жан дүйнө жана жаратылыш болот. Бул мен өзү негизи абдан жаратылышты сүйөм. Ошол жака барганда эргип алам, тоолорго барганда ушундай бут коерго жер таппай, жаш баладай болуп, ары бери чуркап, мындай балалык сезимдерим келип кетет да. Эме жайлоого барганда, тоо бооруна барганда, суулардын, дарыялардын жанында болгондо мен өзүмдү абдан бактылуу сезем. Ошодон улам мен келгенден кийин, ал жактан келгенден кийин менин чыгармачылык мындай эргүүлөрүм ачылып, көптөгөн кооз нерселерди жаратып салам да. Бирок ошол тоого барыш мен үчүн абдан убакыт таап барыш абдан кыйын. Мындайча айтканда, это менин жашоомдун деликатеси деп койбоймунбу? Анда санда барып калам, бирок барганымда абдан чоң эргип алам. Кыргызстандын жаратылышы өтө кооз. Канча мамлекеттерге барбайын, канча жерлерге барбайын. Өз үйүң өлөң төшөгүн деген сөз бар го. Өз жериме келгенде, өзүбүздүн жаратылышыбызга келгенде менде мындай тынчтык пайда болот, сүйүү пайда болот. Башкача сезим, мекенге болгон сүйүү сезим болот да. Негизи кыргыз болуп жаралганыма дагы абдан кубанып, жыргап кетем. Сиздин коллекцияларыңыздан жаратылышты көрөбүзбү же жаратылышта отуруп алып сиздин көргөзмөңүздү көрөбүзбү? Кандай болот? Экөө тең болот. Экөө тең болотпу? Мен мындай көргөзмө көрө элек болчумун. Кандай? Жаратылышта отуруп алып жаратылыш түшүрүлгөн көйнөктөрдү көрөбүзбү? Албетте, жаратылышка жакын барып, ошол жерде жаратылыш түшүрүлгөн кийимдерди көрөсүңөр буюрса. Керемет. Демек биз чет өлкөлүк конокторду дагы туризмди өнүктүрүү иретинде жаратылышты келип көрүп кеткиле деп чакырсак болот экен да. Албетте. Эмне үчүн биздин ушул жарнамалык роликтерибиз кыргыз тилинде жана орус тилинде эле болуп калат? Англис тилинде, француз тилинде Париж, Миландарга чейин жеткирсек болотпу? Буюрса биз ошону ойлонуп Аракет атканбыз. кетирип. Ошону ойлонуп атканбыз. Жакшы идея. Мен Кештенин көргөзмөсүнө Кыргызстанга баратам деп билет алып, бир француженка келатат деп элестетип койсок, бир эмес бир нече. Кандай сонун көрүнүш, э? Мен ойлойм, бул көргөзмөдө өзгөчө биздин баардык эле көрөрмандар каалоосу менен алгачкылардан болуп билет алып келсе болот. Албетте. Бирок буга чейин билеттер сатылган эмес болуш керек Кештенин көргөзмөлөрүнө. Буга чейин көбүнчө чакыруу менен болуп аткан. Эми былтыр сатылган, бирок азыраак сатылып калган да билеттер. Чакыруулар көбүрөөк болгон. Орундуктар аз болсо керек, Орундуктар аз болгон. Быйыл канча орундуктарга план бар? Былтырдан кийин абдан суроо талап күчтүү болуп, биз дагы бармакпыз деген айымдарыбыз көп болду да. Ошон үчүн биз 200 билетти сатыкка чыгарабыз деп чечим чыгарып атабыз. 200 эле билет болот экен. Элестетиңиздер, азыр биз бул маалыматты бөлүшө турган болсок, бир жагы эле просмотр балким 500 000, 100 000 болуп кетсе, ошонун 200 эле көргөзмөгө келе алат экен да. Анда аябай чыдамсыздык менен күтөбүз. Бул көргөзмөгө сөзсүз түрдө мен дагы үй бүлөм менен барам. Эң эле сый урмат көрсөтүү биздин дизайнерлерге, ошолордун көргөзмөлөрүнө деп ойлойм да. Ошолордун калемине таандык кийимдерди кийип баруу дагы жакшы болуш керек. Сонун болот. Сөзсүз келгиле. Чакырабыз. Көргөзмөнү абдан, биздин көргөзмөбүздү абдан кооздоп бересиңер деп ишенем. Сулуу айымдар кийинсе кубанабыз да. Чындыгында биз бүгүн Кеште тууралуу дагы маек куруп атабыз. Анан негизи эле Назгүл Каарова кандай апа? Балдарыңыз тууралуу бир аз айтып берсеңиз, кандай эргүү берет, жездебиз кандай колдойт? Негизи чыгармачылыкта билбейм, ыр жагы болотпу же тигүү жаатында болотпу, мен да тигип жүрдүм. Түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар да.
ушундай рулон материалдарды алып келип узунмон уктап жатып калчумун, киребеш токтоп калган видеолор бар. Киребешке үйгө келипчи таң атканча тиккен учурлар бар, тигүүчүлөр бар, команданы кармаш керек. Негизи эле кештенин азыр мен көп сурай берип салат окшойм дароо эле, көп сурай бергим келип атат. Бул маек көпкө чейин узасын. Кештин аркасында канча адам бар дегенде, бул биринчи үй бүлө, өзүңүздүн жеке үй бүлөңүз тууралуу айтып берсеңиз, анан экинчи кеште үй бүлөсү тууралуу дагы. Жараткан Аллахыма шүгүр, менин 5 балам бар, сүйүктүү жарым бар. Чоң уулум 20-га чыкты, кичинекей уулум 6-га чыкты. 3 уул, 2 кызым бар. Балдарымдын тарбиясы жакшы, Кудайга шүгүр. Негизи эне болгонума абдан бактылуумун. Мен айтат элем, аял киши үчүн эң бактылуу жана эң башкача сезимдерди алып келген бул эмне десе, бул балаңды көкүрөңө кучактап жаткан. Бул аял киши үчүн эч бир нерсеге жеткис сезим. Эне болгонума абдан сыймыктанам мен. Анан азыр көп жаш кыздар, жаш айымдарыбыз карьера деп турмушка чыкпай коюп атышпайбы? Мен айтат элем, жакшы күйөө жок деп, шылтоо кылышып, негизи турмушка чыгыш керек, бактылуу болуш керек, бала төрөш керек, энелик максатты, өзүбүздүн функциябызды аткарышыбыз керек, эң негизги максат. Бирок ошону менен биргеликте эле биз ишкер айым дагы болсок болот. Өзүбүздүн каалаган ишибиз менен максатыбызга жетсек болот. Мисалы кээ бирки айымдарыбыз жакшынакай тамак жасайт, кээ бирки тигет, кээ биркиси дагы бир башкача тилди жакшы билет дегендейчи. Жакшы мугалим ар бир өзүнүн тармагында албан чоң ийгиликтерге жетишсе болот. Мисалы биз деле ошо үй бүлө менен, бала чака менен эле эми эле бирдекени баштайын десем эле экинчи балам, үчүнчү балам болуп эле удаа болуп эле. Бирок айымдар төрөп дагы жанына баласын көтөрө алып деле иштей беребиз го биз. Ооба, ошентип эле иштедик да. Мисалы айтып атпаймынбы? Колөнөрчүлүктө дагы ошондой. Эми кештени баштап атканда декретте кызымды бешикке бөлөп коюп, ал уктаганда бычак коюп, тиге коюп, ал уктаганда барып тамагымды жасай коюп эле ошентип эле башталган баардык нерсе. Акырындан ушундай нерсеге жетишип атабыз. Негизи оңой болгон жок. Абдан кыйын учурлар болду. Ойлонуп да кеттим. Мага бул нерсе керекпи депчи. Ар кандай азыркы сөз менен айтканда депрессия деген нерселер менде да болду. Бизнес менен, ишкер айым менен чыгармачыл айымды бириктирип, бир образда алып жүрүш абдан оңой эмес. Себеп дегенде бир туруп сен мындай ишкер айым болуп, мындай строгий болушуң керек, анан бир туруп чыгармачыл болуп, өзүнчө башкача эмеге, эргүүгө киришиң керек. Анан эненин милдетин аткарышың керек, ар кандай образдарга киришиң керек да. Бирок жараткан Аллахым аял затын кабыргадан жаратып атпайбы? Биз абдан гибкий болобуз да. Эркектерге караганда биз гибкий болуп, көп тармактарга, көп жактарга тез киришип кете алабыз, үйрөнүп кете алабыз көп нерселердичи. Анан көп нерсе стресстен дагы тез чыга алабыз да. Эркек кишилер көп учурларда эгерде бир сынып калса, алар турушу көбүрөөк кыйыныраак болот экен эркек кишилерден айымдарга караганда. Айымдар анча нерсеге ыйлап алып туруп, анан кийин кайра мен ошо бекем болуп кете берет. Мен түнү жатып алып, ыйлап алып туруп, анан эртеси кой ишке барышым керек деп көз жашымды эме кылып, анан кээде жолдошум айтып калат. Мурдуң кызартып алып, дагы эмне ыйлап атасың деп күлүп калат эле да. Дагы эмне болду деп, анан иште мындай болуптур, анан бул мындай болуптур, анан бул жерде акчам чыкпай калды. Эми ар кандай көйгөйлөр болот да бизнесте. Айрыкча могу акыркы 3 жылдын ичинде аябай көп ыйладым окшойт. Былтыр дагы көргөзмөнүн астында дагы абдан катуу коркуу сезим болду менде. Коркуу сезим болуп, Биринчи көргөзмө болду беле ошондо былтыр? экинчи көргөзмө. Биринчи көргөзмө ошто болгон. Бишкекте биринчи жолу болду окшойт. Бишкекте биринчи жолу болду. Ошондо абдан катуу кыйналдым. Былтыр дагы күндө көзүмөн жаш чыгып атты да, күндө. Бирок жараткан Аллахым жардамы менен көргөзмөбүз абдан ийгиликтүү өттү. Биз айымдар эрте эле мындай кабатыр болуп алат экенбиз да, эрте эле коркуп, өзүбүздүн эмоциябызга алдырып коет экенбиз. Эң негизгиси ишенип, жаратканга ишенип кой берип коюш керек экен. Кой бергенди мен эми үйрөнүп атам да. Көбүрөөк учурларда мен аябай мындай тезимдип эме болуп кетем, кыжаалат болуп, кабатыр болуп кетем көп учурлардачы.
Бирок менин байкашымча сиздин командаңыз күчтүү, кечте үй бүлөсү күчтүү экен. Качан дүкөнгө барбайын, сиз кандай болсоңуз, жетекчи кандай болсо дейт, ошонун баягы жумуштагы жумушчулар дагы ошондой дейт го. Какое руководство, такие работники дегендей. Дайым күлүп жайнап, дайым бир дагы кардарды жөн кетирбей сүйлөшүп, түрк тилинде баягы сүйлөп атыптыр бир кызыңыз. Түрктөрдүн баардыгына түшүндүрүп ар бир оймону англис тилинде да сүйлөп атышат. Сатуучулук жаатта жок демей болбош керек да. Улам Googleга кирип коет, кайра мындайдан түшүндүрүп коет. Мен карап аябай суктандым. Аракет кылса болот экен го депчи. Демек сизге күйүп бышкан командаңыз бар экен. Анан Кечтенин баракчасын карай турган болсом, өтө кылдаттык менен бир дүйнөлүк брендти алып бараткандай эле профессионалдуу сүрөттөр, баардык видеолордун баары суктанаарлык чындыгында. Бул жаатта сизде тажрыйба болбосо дагы бул өзүңүздүн табитиңиз окшойт деп ойлойм да, жумушка болгон талап жана табит. Албетте мен кичинекей кезимде биздин дом жалаң чыгармачыл адамдар жашачу да. Актер, актрисалар жашачу. Анан биз ар дайым кичинекей кезимде эмеге драм театрга жакын болчу. Спектакль көрчүбүз. Курчаган нерсе балалык чагымда аябай кооздуктар курчап, жакшы адамдар курчаганда, чыгармачыл адамдар көбүрөөк курчаган балалык кезинде. Ошодон улам балким табит дагы тарбияланган болсо керек да. Негизи эле команданы топтоп атканда оңой болгон жок. Азыр деле ар кандай кыйынчылыктар бар. Азыр биздин командабыз 40тан ашты. Анын ичинде саймачылар бар, бычмачылар бар, сүрөт тарткан кыздар бар. Ар тармактан ошол биздин тармакка керектүү адистерди топтогонмун. Эң жакшыларын топтогонго аракет кылдым. Баарыбыз топтолуп майрамдарда бирге сонун майрамдап турабыз. KPI системасын киргиздим. Ар кандай бизнес тарапта эмне керек, кайсы система керек болгон болсо баардыгын киргизгенге аракет кылдым. Мисалы ошол эле CRM, KPI, IDNS, Cloud заманбап системалардын баардыгын киргизгенге аракет кылдым. Себеп дегенде биз замандын талабына жараша өнүгүшүбүз керек. Баардык программаларды киргизгенге аракет кылдым. Мисалы биздин эменин секрети деп эле айта берейин. Компаниянын секрети биздин производствобузда дагы, өндүрүшүбүздө дагы өзүнчө система иштейт. Ал жакта бизде 2 программа иштейт. Программа менен иштейбиз. Мисалы адамдардын келип кеткенин бир система карайт, убагында келип кеткенин. Бир системабыз буюм, товар кимдин колунда турганын, кимге өткөзгөнүн, кимден кийин ким тигиши керек болгонун, ушундай программалар менен дагы иштейбиз. Өнүгүш үчүн ар тараптан өнүккөнгө да аракет кылып атам. Ал үчүн мен кээде ошо кайериң ооруп атат десе, у меня мозг болит деп берем да. Мээм ооруп атат деп. Мээм ооруп атат деп берем да. Себеби мага көбүрөөк ошол ойлонгондо мээге көп күч келет. Анан Раматылга атам айтып калчу, иштен чарчап келгенде, кетмен менен казгандан көрө мээңди аябай көп иштеткенде көбүрөөк чарчайсың депчи. Себеби ал мугалим болуп ошол инженер механик сопроматтан алда мындай математический бандай чызма чызып атып көп мээсин иштетчү да. Ошентип айтчу да, мээни көп иштеткенде көп чарчайсың кетмен чапкандан караганда деп айтчу да. Ошол туура эле болуп чыгып атат азыр. Себеби мындай ойлойсуң, мындай эчтеке кылбай эле аткандай болосуң, бирок баягы телефондо кечке бирдекени ойлоп жазып, мындай физически мындай өтө кыймылдабайсың, бирок ой жүгүртүп атып, бирдекелерди жазып атып, пландарды түзүп атып, анан команданы генерировать этип, чалып, эмне кылып атасың деп атып, ошентип эле күн өтөт да. Азыр абдан мындай кыйын менеджерлерди тарбиялаганга аракет кылып атам. Себеп дегенде мен стратегиялык жактан өсүш үчүн көбүрөөк ошо стратегия жагына, башка мамлекеттерге дагы магазиндерибизди, кеңселерибизди ачып, ал жакта өнүгүш үчүн мага күчтүү, абдан күчтүү менеджерлер керек. Буюрса ошондой кыздар тарбияланып калды көп жылдан бери иштеп. Көп учурда эле өзүң жасашың керек кадрларды. Себеби бизде Кыргызстанда кадровый голод да. Иш издеген адам көп, бирок татыктуусу аз да. Аны өзүң тарбиялайсың. Жылдап тарбиялайсың кадрларды.
жумушка ошон үчүн айтат го, баягы мен мыктымын деп төш каккан эмес дейт. Көбүрөөк сабырдуулук менен, көбүрөөк сага күйүп бышып, көбүрөөк силердин кызыкчылыктарыңар дагы келиш керек депчи. Эгерде ал ушундай ишке кызыгы жок болуп эле айлыкка кызыгып келе турган болсо, менин оюмча ал дагы жумуштан бат чарчап калат да. Жумушка дагы биз ушундай ар бир ишинен дагы өзүнө мотивация алып, бир күнү болбосо бир күнү Назгүл эжекемдей болом деген кыздарды алышыбыз керек экен командагачы. Албетте. Анан мен ошол кештенин ичиндеги ушул процесс, система, негизи эле структурасына аябай кызыкканмын. Азыр түшүнүп атам, баардыгы сиздин колуңузда, жана сиз алып келатырсыз. Бул өтө баалуу нерсе. Бизде көбүнчө мындай да, мен тиккенди эле билем, калганына мага деген бир партнер керек, калганын сатыш керек дейт. Баягы талантым бар, таанышым жок деп отургандар канча. Менин деле таанышым болсо, менин деле Анжелика келип реклама кылып койсо, же чыгармачылыкта Малика көп кийинет, Малика деле келип реклама кылса, мен деле кечте болуп кетмекмин дегендер жаңылышасыздар да. Кеп бул жерде эмес. Кеп биринчиден сапат, баалуулук жана эксклюзивди биз байкадык деп ойлойм. Мен жеке өзүм байкадым. Назгүл айым кечте бир энди мага бир дагы жолу жазып, дүкөнгө келиңиз же бир жоолук белек беребиз дешкен эмес. Мен өзүм издеп барып, мен ошондо Бразилияга кетип аткан экенмин, Маргулан Сейсенбайдын чоң баягы мастер-майндына биринчи жолу түшүп калып, анан эмнегедир ушул кыргыз оймос түшүрүлгөн рубашка кийгим келди. Биздин биринчи жолугушубузга. Анан дароо эле сиздерге жазып, анан таанышуу ошондой жүрүп кеткен. Биздин таанышуубузга мынакей 2 жылдын жүзү болуптур. Азыр ойлоп көрсөм, ошол жылдары мага сонун рубашка менен анан Панама белек кылгансыздар. Панамада оймос жок болсо дагы рубашканын кездемеси менен аябай мен ошондо суктангам. Себеби көрбөй туруп эле мени өлчөмүмдү даана көрүп, тигип, узундук туурасы менен эле бат эле мага ошол менин буйрутмам келди. Акчасы да туура келди. Анан ошондон баштап өзүм эле кардар болуп калдым. Мен дайым төлөйм жана дайым колдогум келет биздин дизайнерлерди да. Себеби өзүм тиккендиктен, өзүм одоюн жүргүзгөндүктөн билем, ар бир кездеменин баасы кымбат. Ар бир жумушчу өзүнүн ишин кылат сиздин цехте. Тааныштар эмнегедир бекер алгысы келет экен, арзандатууну сурайт экен. Скидка деген нерсени аябай биз өзү кыргыздар жакшы көрөбүз да. Качан скидка болот, анан тилип бербейсиңби өз баасына депчи. Ошол тууралуу бир аз айтып кетсеңиз, кымбат экен деп канча көп айтышатпы? Ооба, албетте. Ооба, сиз келип бизге абдан жакшы кардар болдуңуз. Абдан таң калдым. Сиз баягы бардыгын кадимкидей эле акчага сатып алып, анча мынча да эле белек беришибиз мүмкүн, андай деле чоң эмес. Бирок көп учурларда өзүңөр сатып алып, ушундай баалаганга таң калып, анан чындап мындай баалайт экен, мээнетти баалаган айым экен деп сизге абдан суктандым. Ошого ыраазычылык билдирем. Андан сатып алгандан сырткары дагы колдоо иретинде бизде отметка дагы кылып жарнамалап коюп атасыңар. Бул деген чыныгы кыргыздын патриот кызы, ушу кыргыз оюм чиймелерин таңазалап аткан брендтерди ушинтип колдоо көрсөткөнүңүзгө ыраазычылык билдирем. Анан скидка сурагандар көппү? Ойлошот болуш керек, бизди бекер эле кийинет депчи. Жок, жаңылып жатасыздар демекчимин. Биз чындыгында мындай колдоо деген кандай? Жакын адам деген тескерисинче арзандатууну сурабастан колдош керек. Кыргыздын оймос түшүрүлгөн кийимдерди биз аябай баалап, тескерисинче колдошубуз керек дегенди дагы бир айткым келет. Анткени көргөзмөлөрдүн эле азыр баасын санап кетелик. Кездеме менен могу сиздин кийип турган пиджагыңыздын эле себестоимостун чыгара турган болсок, жана сатылыш баасын чыгара турган болсок, азыр көбүнчөгө ачылыш болот болуш керек, көрөрмандарга. Негизинен биздин эми менталитет да. Биз баары бир баягы кербен өткөн, соодагерлер өткөн, шелковый путь деп коет го. Ошондой жолдо жайгашканбыз. Анан аябай арзандатууну көп сурашат. Биринчи мага
биринчи кечтен ачып сатып атканымда мен аябай элем деп жүрөгүмө алып, кадимкидей кардардын көзүнчө билдирбеген менен мен үйгө барып албай, ой ыйлачумун да жаман. Мени кылган мээнетимди ылдыйга тээп аткандай болуп, жүрөгүм ооручу да. Себеби ал бир даана эле болчу да. Аны биз мындай бир айлап саймасын сайып, бир даана болсо анын келип туруп, неге бунун мынча кымбат, түшүр деп ошентсе мага аябай катуу тийчү да. Ал буюмду мен даже саткым келбей калчу да, мындайча айтканда. Караңыздарчы, мына кандай сезимде ооба. калтырарсыздар мээнетти баалабай. Саткым келбей, анан кээде эгерде абдан катуураак баалашып койсо, ал адамды даже көргүм келбей калчу да. Мындай биз эми Ооба. бир аз эме болобуз го, мээнет кеткен эменен. Балаңдай эле да бизнес деле Ооба. чыгаруу менен баягы кандай муну жаратып атасыз да, туурабы? Ооба. Балаңыздай жакшы көрүп. Анан сүйүндүрүп, мактап, баягыны төлөп алып кеткесе дардаңдап сүйүнүп каласың агачы. Анан ошондой колдоолор көп болсо жакшы болмок бизгечи. Негизи эле. Эми баалар туурасында айтып кетсем, баалар деген бул санына карап коюлат. Мисалы, эксклюзивдүү буюм деген анын себестоимостуна да карабайт. Ал бир эле даана же болбосо 2 же 3 даана чыгып атпайбы? Ошодон улам ал кымбат болот да. Эгерде ошол эле кийим 100 даана же болбосо 200 же 300 же 1000 даана чыкса, анда баасы өзгөрөт да. Көп эле айымдар мисалы көчөдө ар бир айым кийип турган нерсени кийгиси келбейт да. Ооба. Эксклюзивдүү кийгиси келет. Эксклюзивдүү болуш үчүн анын үчүн төлөш керек болот да. Туура. Себеп дегенде биз количество менен акча таппайбыз, биз сапат менен жана эксклюзивдүү кийим чыгарып акча табабыз да. Мисалы, бир эле ошол кийим бир канча иштеген адамдардын айлыгын бериш керек, бир канча арендалардын акташ керек, жана башка чыгымдарыбызды баардыгын жабыш керек да ошол кийим мененчи. Ошон үчүн эксклюзив дегенди Европа элдери, башка өнүккөн элдер абдан жакшы түшүнөт. Биз бирок аны биздин аймакка акырын-акырындан үйрөтүп атабыз. Буюрса, көп эле жакшы үйрөнүп калышты айымдарыбыз, билип, өзгөчө экенин, эксклюзив экенин түшүнүп, жакшы кардарларыбыз абдан көп бизде. Абдан кубанычтамын ошол кыргыз улуттук кийимин сүйүп келип, бизге кардар болуп, бизди колдоп алып кетип атканыңар үчүн кубанычтамын. Бул деген биз азыр креативдүү экономиканы өнүктүрүп атабыз. Себеп дегенде биз жаңы нерселерди жаңылап чыгарып атабыз. Кыргыз улуттук ата бабаларыбыз таштап кеткен оюм чийме, кечтелерибизди аны жаңылап, заманбап кылып чыгарып атабыз. Мисалга алсак, ошол эле деним стили, деним джинсыга биз биринчилерден болуп чыгардык. Азыр абдан жайылып кетти. Классикалык стилде полоска кеземенин үстүнө саймаларды түшүрүп, классикалык стилде жараттык. Башка түстөрдү айкалыштырдык. Мурда кыргыз кийим десе көбүрөөк кара же болбосо көк же велюрларга эле түшчү да. Биз башкача кеземелерди колдонуп, башка түстөрдү айкалыштырып, кыргыз кийимин башкача кылып көрсөттүк да. Бул креативдүү экономикага кирет, себеби биз креативдүү мышление болуп атат биздечи. Ошол эле биз иш орун менен камсыз кылып атабыз ошол эле адамдарды. Андан сырткары биз салык төлөп атабыз. Кыргыз кийимин даңазалап атабыз. Ошон үчүн бизге абдан колдоо керек. Биринчиден биз кыргыз элинен колдоо керек. Мамлекет тарабынан мамлекеттен колдоо керек. Сөзсүз түрдө мамлекет ошол биздин дизайнерлерге көңүл бөлүп, маданият жаатында эгерде элдин жүзүн алыстан эле тааныла тургандай бир дагы да болсо көрүнүшкө көбүрөөк басым жасайбыз, же баягы бир жумада бир күндү улуттук кийим кийүү кылып да киргизип койсо, мисалы үчүн ушул кыргыз оюмолорун менен кыргыз негизи эле бул фасондогу кийимдер көбөймөк тигилиши деп ойлоймун да. Мен өзүм аябай кийгенди акыркы күндөрү жактырып дагы бара жатам. Кийип эле келгенбиз буга чейин эле. Бирок эгерде ошол
биздин күнүмдүк casual стиль, күнүмдүк ошол эле современный спорт стиль болотпу же сахнага ылайыктуу кийимдерде сөзсүз түрдө эле баягы чыкыйган көйнөк эмес, сиздердики мындай аябай ыңгайлуу болот атпайбы? Белдемчиси дагы, шымы дагы, баягы ботус менен кийсең болот, туфли менен кийсең болот. Бир ушундай сапатта кылса, бул күнүмдүк эле биздин кийип жүргөн кийимибиз деле ошондой көрүнүштө болсо сонун экен да. Колдоо иретинде сиздерге бүгүнкү күндө инвесторлор керекпи, инвестиция керекпи, производствону негизи кантип дагы көбөйтсө болот? Мындай болуп атат да, азыр мисалы бизде акча кирип эле кайра эле акча бизнеске кирип кетип атат да, айлыкка, кездемелерге. Себеби биз аябай катуу темп менен өсүп атабыз да. Биз жаңы магазиндерди ачышыбыз керек, кеңсе Казакстанда ачабыз деген оюбуз бар. Жана Кытайда дагы бир кеңсебизди ачабыз деген оюбуз бар. Бир 4-5 кеңсебиз ачылып кетиш керек 2 жылдын ичинде. Андан сырткары биз ошол эле өндүрүштү кеңейтишибиз керек. Азыр абдан өндүрүштө адамдар жетишсиз болуп атат. Өндүрүшүбүздү кеңейтип, биз чоң фабрика курсакпы деген оюбуз бар. Ага да акча каражат керек. Абдан көп стратегиялык пландарыбыз көп, бирок ошого бизге болгону пайызсыз мамлекеттен акча берсе, биз ошону оборот кылып, биринчиден биз адамдардынга иш орунду көбүрөөк камсыз кылмакпыз, налог төлөмөкпүз, биз муктажбыз ошондой колдоого. Мен ушул убакытка чейин бир дагы акчаны кредитке алып бизнеске киргизген эмесмин. Жолдошум ага уруксат бербейт, өзүм дагы каалабайм андай нерсени. Эгерде пайызсыз колдоо болсо, биздин динде баягы мусулманчылыкта болбойт кредитке акчаны. Пайызсыз эгерде ошондой колдоо болсо, албетте ошону биз колдонуп, аны биз Ислам жакшы ислам жөнүндө берсе, оборот кылып, биз жакшы деңгээлге чыкмакпыз дагы. Себеп дегенде азыр абдан көп кыргыз негизи эле улуттук кийимдерди жараткандар. Бирок биз аны сапаттуу кылып, өзгөчө деңгээлде башкача кылып, ошол эле Louis Vuitton, Dior, Chanel дүйнөлүк брендтердин уровенине жете алганга биздин акылыбыз жетет, мүмкүнчүлүгүбүз бар. Себеп дегенде кыргыз оюм чиймелери абдан кооз. Буну башка элдер тренд кылып ала электе, бренд кылып ала электе, өзүбүз кылып жетишип калышыбыз керек. Гүлайым, карабайсызбы, ошол эле Versace'ни алалык, Hermes. Биздин оймо чиймелерди колдонуп атышпайбы? Биздин эле кадимки эле жанагы туш кийиздердеги деле оймолорду көрүп калып атам азыр мен, алардын жоолуктарынан, кийимдеринен, жемпирлеринен көрүп калып, бул кыргыздын оймосуна аябай эле окшош балам деп ойлонуп калам да. Булар деле бир тарыхты карап көрүп, оймо чиймелердин баарын издеп, биздин деле узорлорду, биздин деле кечтелерди колдонуп атат окшойт деп ойлойм да. Бирок автору бизбиз да, кыргыздар да. Себеп дегенде азыр эми дүйнө жүзүндө баардык нерсе бардай сезилет да. Уже самолет заново не построишь деп коет го. Азыр эмне тартыш, ошол идея тартыш. Ошон үчүн биз өзүбүздүн биринчиден идея кылып, ошол нерселерди энелерибиз, ата бабаларыбыз жайлоодо отуруп эле энелерибиз сонун туштуктарды, немелерди сайып койгон да, оймо чиймелерди чыгарып койгон. Ошолорду кур калтырбай биз колдонушубуз керек. Өзүбүздүн элибизге, өзүбүздүн мамлекетибизге колдонушубуз керек. Колдонуп, аны биз бренд кылып чыгарышыбыз керек. Ошону патенттеп койсо болотпу? Мисалы үчүн сиздин кийимдерди, фасондорду же оймолорду кандайдыр бир өзүңүздүн деле ойлоп тапкан балким кештелер бардыр, ошолор китепке чыгарып, баягы патенттебесек, жакында эле бир аябай ызы чуу болгон былтыр. Биздин оймолорду башка бир орус улутундагы дизайнерлер колдонуп, бизден уруксат албай, биздики авторский деп бизге запрет коюп башташпадыбы? Силер колдонбогула бул оймолор менен депчи? Ошол абдан жакшы сөз баштадыңыз. Негизи могу кыргыз китебинде түшүрүлгөн апаларыбыз жасаган оюм чиймелер, алар элдики болуп эсептелет да. Патенттелбеген да, андай кыргыз элиники болуп эсептелинет. Ошол жердеги мотивтерди алып, биз биз өзүбүздүн стилибизди кылып өзгөртүп, стилдештирип, өзүбүздүн оймолорубузду ойлоп табабыз. Андан сырткары
өзүм да мисалы бир гүлдөн эргип алып ошол гүлдү оймо кылып чыгарып же болбосо бир тоодон эргип алып тоону оймо кылып чыгарып таштан эргип алып өзүмдүн авторлук оймолорум бар. Мен мурда эгерде ошол туштуктардан эмелерден алып жасаган болсом азыр мен алардын албай калдым. Себеп дегенде көбүрөөк авторлук оймолорго басым салып атам. Себеби өзгөчөлөнсүн деп атам. Андан сырткары ага мен авторлук укук алып атам ар бир оймому. 2 жылдан бери мен авторлук укукка абдан маани берип атам. Мен дароо эле билем менин оймомду кайсы ким алып ким иштеткенинчи. Эми бул нормалдуу көрүнүш болуп калды го негеде. Дароо эле билем, базардаларда рынокто. дордойдо толуп кетти. Анан биздин ушу чыгармачыл адамдардын эч кандай укугу корголгон эмес. Биздин закон аркылуучу. Закон аркылуу штраф көп болсо бир 60 миңге барат экен. Эң максимум. Барса. Болбосо дагы закон боюнча конфискация имущества ошондой жактары бар экен, бирок аны дагы аябай көп соттошуң керек, көп процесстерден өтүшүң керек. Тастыктап аларды убакыт кетирет, адвокатка акчалар ошондон да көп кетет болуш керек. Бирок тыюу эле салым калышы мүмкүн деп ойлойм. Бирок кээ бир адамдар ошол тыюуну дагы түшүнбөйт. Бет бактан кайра жок, мен ойлоп тапкам муну, буга чейин эле мен мынтип жүргөм деп ар кандай сөздөр. Мен да бул менен аябай кабылгам. Учурунда мода үйүн иштетип жүргөндө аябай ооруп да калган болчумун. Келип кымбат кездемеден бир оймолорду аябай түшүрүп сапаттуу болсун деп баягы жумушчуларга көбүрөөк акча төлөп бересиң. Анан туура эмес болуп калса кездемени баары бузулат. Кайрадан оймону жаңыдан түшүрөсүң. Кайрадан канча кездеме кыркылат. Бир фасон чыгыш үчүн бир нече көнөктүн баардыгы бузулуп, кайрадан тигилип, кайрадан оймо туура түшүшүн канча тешилет ошол сайма түшүү жерлерден. Анан аягында келип эле даяр оокатка бирөө автор болуп, даяр оокатты бирөө копиясын чыгарып алып, анан өтө сапатсыз, синтетика, жаман кездемелерге түшүрүп алып сатып жатса арзанга жүрөгүң ооруйт экен да. Биздин оймолор негедир мындай колдонулуп жатат. Бирок кээ бир адамдарга баары бир турбай эптеп арзан болуп эле оймосу болсо болду, кийберет экен деп калам да. Анан жүрөгү оорутканы ушул тойлордо жанагы чапандар да. Аябай сапатсыз бир чапандар колдон колго өткөнү, кийилбегени, жөн эле кийит катары барганы, кайра кеткени. Ошону ойлойм да, баягы кийилбеген пальто, норковый шубалар деле берилет биздечи. Бирок чын эле кие тургандай сапаттуу мына пиджак берсе болот го. Сапаттуу кештенен чапандарын берсе болот го. Мен киет болчумун да аябай кубаныччы. Ооба. Ошону балким сиздер арзаныраак дагы бир коллекция чыгарасыздар, оймолорун азыраак кылып. Андай бир аз туура келбей калат го. Азыр негизи биздин баалар караганда орто баа, абдан кымбат баага кирбейт биздикичи. Себеп дегенде эксклюзивный кийимдер, ушул биз жараткан эле кийимдер, мисалы жакынкы эле кошунабыз Өзбекстан же Казакстанды алсак, алар 2000-3000 доллар турат. $1000 турат, мисалычы, жөнөкөй эле костюмдар. А биздики костюмдарыбыз 25-26 миң сом. Бул деген эмеден Турциядан келген, Кореядан келген костюмдар оймосу жок эле жөн эле. Ошолор деле ошол баада турат да. Бизде канча сайма, анан алар 200-300 даана чыккан буюмдар, а биздики болгону колго тигилген. Колго тигилет, анан бизде бир линейка чыгышы мүмкүн. Андан ашык чыкпайт да. Кайталанбайт. Кайталанса буйрутма менен гана, мисалы сатылып кеткен болсо, Инстаграмда турган болсо, буйрутма менен гана тип беребиз эгерде кардар кааласачы. Бирок кайталанып чыкпайт. Кээ бирки позицияларыбыз бар, аябай жакшы сатылган. Ошолор гана кайталанышы мүмкүн. Буюрса, чет өлкөлөрдө көргөзмөлөрдү уюштурууга кандай пландарыңыз бар? Мисалы үчүн мен ошол көп эле Өзбекстан дизайнерлерин көрүп калам. Дубайда шоурумдарда алышып, атайын өздөрүнүн элинин ичинде мен келдим деп көргөзмө кылып сатып кетишет. Америкага жакында барып келдим, аяктан да сизди аябай сурашты экен, сиздин кийимдериңиз менен күндө кийип жүрдүм. Күндө ошол костюмдарымды концертте кийип аттым. Калтырып кетчи, мага чечип кетчи деп аябай суранышты да. Анан жакында көргөзмө менен келебиз деп убада берип койдум эле. Ошол жактарга да коллекцияларды алып барып, негизи кеште каяка чыкты буга чейин чет өлкөгө, жана пландар барбы? Мүмкүнбү бул нерселер? Кеште биз биринчи Кыргызстандан биринчилерден болуп Миланга барганбыз 2018-жылы. Ошол жакта абдан сонун кылып көргөзмөдө катышып келгенбиз. Андан сырткары биз
Германияга бардык, Россиянын көп көргөзмөлөрүнө катыштык, Казакстандын, Кытайда бир нече жолу көргөзмөлөрүнө катыштык. Көптөгөн мамлекеттерге барып көрсөтүп келип атабыз. Абдан жакшы кабыл алышат биздин кыргыздын кийимдерин. Өзүнчө аларга экзотика болот да, бул башкача, өзгөчө дегендейчи. Азыркы мезгилде пландарыбыз көп. Эгерде Америкага барып келебиз десеңиз, барабыз сөзсүз. Күтүңүздөр, уктуңуздар да, буюрса. Андан сырткары дагы ушул Париж, Миландарга барып кыргыз кийимин даңазалап келебиз деген максаттар да бар. Анан автордук укук боюнча дагы укукту эмнеге азыр аябай катуу алып атканымдын себеби ошол эле дүйнөлүк бренддер эгерде менин узорумду ала турган болсо, мен соттоша алам. Себеп дегенде биз эл аралык укук коргоочу компания менен иштешип, IPChain деген ошол бир ячейкага салып тура берет биздин жаратмандык иштерибизди. Ошолор коргошот. Эгерде мен китептеги нерселерди мен ага автордук укукка ала албайм. Биздин ошол китептеги оймолорду кандай кылса болот билбейм, аны закон түрүндө, бирок мамлекет ошого укук алып коюш керек деп эсептейм да. Аны балким андай түшүнбөй эле айтып аткандырмын азыр. Бирок башка жактагылар алып колдонуп, башкалар колдонуп кетпеш үчүн ошондой кылып коюш керекпи деген Кыргыз элине таандык. Кыргыз элине таандык деп. Жалпы кыргыз элине таандык маданиятка, балким министрликке бир кайрылуу иретинде да болот болуш керек. Ошо биздин оймолорду дагы коргоп бериңиздер. Ошол кыргыз элине таандык десе эле бизге жетиштүү көбүрөөк умаяне өчүрүлгөн оймолор бар. Ошол эле көптөгөн оймолор сүйлөйт деп коет го. Ар бир оймо дагы көптөгөн тарыхты айтып берет экен. Биздин туш кийиздер илгери апаларыбыз сайма сайып атканда ар бир баласына арнап сайылган саймалар болуптур. Жылдарын жазып коючу эле туш кийиздин түбүнө. Анан мен дагы жергиликтүү биздин дагы бир дизайнер кызыбыз бар. Кээде кийим тиктиргенде сайма менен атымды жазып коет да, дайым кийимимдин ичинечи. Анан балким сиз дагы жыл кошуп коеттурсуз. Элестетсеңиз, бул чапанды мен кийине береме, белек кылсам кештенин чапанын. Албетте биз именной ат кошуп да жазабыз. Жакынкы арада бизге министрликтен буйрутма түшкөн. Биз аларга тигип берип, ошол премьер-министрлерге именной кылып аттары менен жасап бергенбиз. Сонун. Ошондой жасап да беребиз. Бул эң баалуу жана эң кымбат белек деп айтмакчымын. Себеби жөн эле дүкөнгө барып сатып албай, сен алдын ала буйрутма кылып, алдын ала ошол адамдын мүнөзүнө жараша, өңү түсүнө жараша оймолордун жиптери тандалат. Холодный, теплый оттенки деп коет го биздин. Мен да стилистке окугам. Биздин ошол 15 жыл аралыгы болуп калыптыр. Ошондо жүзүбүзгө кадимкидей кездемелерди коебуз да. Муздак, бул көк, кара, холодный оттенкинен жылуу деп коет. Ошол эле сиз кийип тургандай бежевый, мындай бордовый, розовый, жылуу оттенктер, ошолордун баардыгы тең бири-бири менен өңдөрү уйкалышат экен да. Анан ар бир адам дагы өзүнүн ошол жүзүнө кандай өңдөр жарашат экенин дагы билип алыш керек деп ойлойм. Ошондуктан көбүрөөк кечте дүкөнүнө келип, акчаңыз жок болсо деле кийимдерин кийип көрүңүз, сүрөткө түшүп көрүңүз. Баягы машинаны алгысы келген инсан барып отуруп көрүш керек, визуализациялап ошону айдап баратканын элестетиш керек дейт. Менин оюмча бир болбосо бир дүкөндөргө жөн эле акчам жок, барбайм деп отура бербей, кээде барып, маанай көтөрүп бир кийип кетиңиздер. Мен ошондой кылам. Лайфхак айтып коеюн. Мен кештеге жөн эле барып, баарын кийип көрөм, сүрөткө түшүп көрөм, элестетип көрөм. Анан эле ошол чапан кантип эле мага келип калганын өзүм таң калып калам да. Кээде белекке келет мага, кээде же өзүм эле жардамчымды жиберип, мен билем ошол мага жакшы отурган ошол чапан дагы эле турса, ошону сатып алганга акчасын да билем канча турат. Анан дароо алдырып алам да. Издеп отурбай. Негизи азыр магазин кеңсебизде дагы жасап койгонбуз, сонун бүзгү бар. Анан жарык дагы абдан жакшы түшөт. Сүрөткө түшкөндө сулуу чыгасыңар, барып сүрөткө түшсөңөр болот.
барып кийип көрөр элек. Ийгиликтерди каалайбыз. Анда буюрса көргөзмөдөн көрүшкөнчө биз ушул маегибиздин дагы улаандысы бар деп кепилдик берип кетмекчибиз да. Анткени көргөзмөдөн кийин дагы жакшы жаңылыктар болоттур. Буюрса. Анан биз дагы колдон келишинче өзүбүздүн айлана чөйрөбүздө ушундай күчтүү лидер айымдар топтолуп атат. Кыргызстан айымдарында Бугу ресторанын Чолпон, Айчүрөк айымдар иштетип келет. Ушул Бугу ресторанында биз дайым тамактанып, дайым айымдар менен чогулуп турабыз. Жакында эле Назгүл айым менен дагы барып, сый көрүп келдик элек. Анан Абдан даамдуу тамак. өздөрү дагы мына ушундай сонун биздин улуттук суусундуктарды микрофондун дагы ичкиси келип атат. Ушундай даамдуу суусундуктарды өздөрү жасашат. Биздин ашканабызды дагы жайылтуу максатында кыйын айымдар турат экенин айтып кетким келет. Анан буюрса Назгүл айым, эркин микрофон. Дагы эмне кандай темаларды сүйлөшпөй калдык, балким буюрса дагы алдыда мен берилбей калган суроолорду балким көрүп аткан көрөрмандарыбыз берсе, кийинки жолугушууга чейин коштошуу иретинде анан эркин микрофон бермекчимин сизге. Ажелика айым, чоң рахмат чакырып ушундай кыргыз айымдарга абдан колдоо көрсөтүп жүрөсүз. Андан сырткары ушундай бизге окшогон чыгармачыл айымдарга да колдоо көрсөтүп, чакырып, анын кийимдерин сатып алып, абдан чоң сиздин салымыңыз зор. Сыймыктанам, чакырганыңызга ыраазычылык билдирем. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Ушул подкаст өнүгүп, өсүп, просмотрлор көбөйө берсин. Андан сырткары, эгерде ушул подкасттын просмотрун көбөйтүп, жана комментарийлерге жазган адамдарга биздин өзүбүздүн белегибиз бар. Баягы шашылып атып бир аз эме кылып калыппыз. Биз өзүбүздүн жакшынакай жолуктарыбыздан 2 айымга белек кылып берели. Жолук берип койсоңуз көрсөтүп коеюн анда мен. Айымдар, көрдүңүздөрбү, биздин маекти көрүп атып, сиздер бир сонун дагы өзүңүздөргө белек алат экенсиздер. Демек, Кечте бренди дагы аябай сонун оймолору түшүрүлгөн, өздөрүнүн брендине таандык жоолуктар менен мына ушундай шарфтарды чыгарып келет. Аябай ыңгайлуу, сонун өңү түстөрү бар. Мына караңыздар, ушундай сонун жоолуктардан 2 айымга, ушул Бул жерде назиктик, эме берекенин мааниси бар бул оймолордунчу. Анан чекесинде сууланган суулар болуп кеткен. Абдан өзүнчө башкача энергетиканы камтыган жоолуктар. Мындай болуп сонун турат. Моюнга салып алса да абдан сонун жарашат. Мындайынан салып коесуздарбы? Же жөн гана пальтонун ичинен баягы кичине костюм менен дагы мынтип кийип алсаңыздар болот экен. Анда эмесе калемиңиз курчуй берсин дейбиз. Жалпы Кечте командасына салам жолдоймун. Ош шаарында отуруп, ушундай сонун сапаттуу кийимдерди тигип, Бишкектеги чоң ЦУМ борборундагы дүкөнгө сатууга кийимдерди коюп атат. Демек, мүмкүнчүлүктөрү чектелген жок. Сөзсүз түрдө эле биз Таластан, Нарындан же Ош Жалал-Абадтан Бишкекке келип алып, анан бизнес башташыбыз деле керек эмес экенин тастыктап жатат Назгүл айым. Кайсыл жакта отурсаңыз да аяктын арендасы арзаныраак, балким жумуш бересиздер көптөгөн айымдарга. Биздин айыл жергелеринде, региондордо канчалаган айымдар ушул кол өнөрчүлүктө иштегибиз келет деп отурат. Ошолордун арасында мыкты дизайнер пайда болуп, тегип мына Инстаграм аркылуу деле сатсаңыздар болот. Бишкекте көптөгөн шоурумдар бар. Ошол шоурумдарга алып келип деле кездемеңиздердин баягы сапатына жараша, албетте алар алышат, баардыгы эле жумушту ала бербейт. Бирок сапаттуу жасасаңыздар, сиздер дагы Назгүл айымдын аркасынан анын жолун дагы жолдоп кетсеңиздер болот. Бул пайдалуу маек болду. Ар бир маегибиз ар бир айымга күмүш сырга. Ыраазычылык билдиребиз. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.